Ветеринардык жана фитосанитардык инспекция Тажикстан жана Өзбекстандан келип жаткан дарбыз коомдорго көзөмөлдү күчөтүү боюнча токтом чыгарды. Ал социалдык түйүндөр аркылуу кеңири тарап жатат. Түзүмдүн мындай кадамга барышына базардан сатып алган дарбыздардын ичи кыпкызыл кан болуп, кармап көрсөң чоюлчак болуп жатат деген Ош шаарынын тургундарынын социалдык түйүндөргө тараган видеосу жана базардагы лаборанттардын кайрылуусу себеп болгон. Чындыгында Кыргызстанга акыркы 20 күндөн бери курамында нитраты жогору жемиштер келип турган. Мындан бир 3-4 күн мурункуга дейин негизи болгон. Эмелер биз дагы жогору жакка билдирүүлөрдү берип аттык. Башында чын деле жаман келип аткан. Ошо превышенный норма менен келип аткан. Биз дагы жазып, сатып алганга аракет кылып аттык. Азыркы күндө азыр Кызыл Жар менен Шамал Сайдан келип атат арбуздар. Жакшы арбуздар келип атат. Нормада турат мына. 51-ди көрсөтүп атат. Бул организмге эч кандай зыяндуулугу жок. Лаборатория кызматкерлери билдиргендей, нитраттын өлчөмү дарбызда килограммына жараша 60, ал эми коондукку 90 миллиграммдан ашып келип жаткан. Дароо текшерүүгө алынгандары базарга киргизилген эмес. Бирок акыркы 3 күндөн бери жергиликтүү дарбыз базарга чыга баштагандан бери импорттон келгендери токтогон. Кыргызстандыкында азырынча нитраттын көрсөткүчү нормада. Дарбыз быйыл жакшы чыкты, эч кандай кайрылгандар жок. 20 тонна алып келгенбиз. Дарбыз көп. Өзбекстан, Тажикстандан келип жатат. Баасы да арзан. 12 сом 50 тыйын, 13 сомдон. Жылда кымбат болчу. Былтыр 19-20 сомдон сатканбыз. Жарандардагы мөмө жемиштерди сатып алуу жагына өзгөчө көңүл коюшу керек. Жол четинде сатылган дарбыз коондорду албастан, үстү капталы жабылган жерлерден алууга тийиш. Дарбыз коон өзү сезимтал келип, айланасындагы күйүүчү маектүү уулуу заттардагы сиңирип алууга жөндөмдүү. Бул өз кезегинде нитраттын көбөйүүсүн шарттайт. Биз кече эртемен түшүргөнбүз. Свежий, жакшы арбуз сатабыз. Шамал Сайдан келет. Билбейм, Тажикстан, Өзбекстан биз аларды албайбыз. Базарда барбы жокпу билбейм аны деле. Барын эле метка коюп жакшылык сатабыз. Иштери жакшы, алган клиенттерибиз кайра келип алып кетип атышат. Бирок мындай шарттар болгону менен ага эч ким көңүл бөлбөйт. Сатуучу санитардык норманы сактабаса, керектөөчүсү талапка ылайык жерлерден эмес, ой келди жактан сатып ала берет. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.